Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Assalamu alaikum, hurmatly musulman bir tugandar. Algaç tutkan rozаңыздарды Allah'ım kemçiliksiz kabul kılsın. Жана Ramazan ayında жалпы жасалган амалыбызды, намаздарыбызды, зикир ибадаттарыбызды Allah'ım kemçiliksiz kabul kılsın. Peygamberimiz Abu Hurayra radıyallahu anhu bayandagan hadiste "İza dakhala şehr Ramazan, kaçan bizge Ramazan ayı kelgende futihat abwabus sema, asmandın eşikleri açılat." Asmandın eşikleri açılat degende biz emneni düşünөбүз? Asmandın eşikleri açılat degen kinayatu anil inzalir rahma, adam balasına Allah Taala'nın mehrimi, rahmatı jayt. Adamdın akılы menen, bizin oy жүгүртүүбүz menen düşünө turgan bolsok, misal karap görüңүz. Ata jumuştan gelgende жаш кичинекей баласы атасына эркелейт. Мына ушинтип эркелеп келгенде ата баласын башынан сылап, баласына ушундай бир мээрим менен карайт, мээримин төгөт. Баласы ошол учурда эмнени сураган болсо ата бергенге даяр болуп турат. Мына ушул сыяктуу эле Рамазан айы келгенде Аллах Тааланын рахматы төгүлөт, мээрими жайт. Эмне нерсени сурай турган болсок, Аллах Таала сөзсүз кабыл кылат. Мейли карызыбыз көп болсо, мына ошол карызыбызды кутулайлы деп сурайлы. Турмушка чыга албай жаткандар, турмушка чыгайын деп үйлөнө албай жаткандар, эки дүйнөмө пайдалуу жар бер деп сурайлы. Кандай бир проблемабыз болбосун, Рамазан айында мына ушул Аллах Тааланын рахматы жааган учурда биз пайдаланып, Аллах Тааладан сурап алышыбыз керек. Ва фи риваятин, башка бир риваятта футихат абвабул жанна, бейиштин эшиктери ачылат, ва гулликат абвабу жаханнам, тозоктун эшиктери кулптанат, ва сулсулати шаятин, жана шайтандын баары кишенделет дейт. Урматтуу тууган, Рамазан айы ушундай берекелүү ай. Караңызчы, бейиштин эшиктери ачылып, тозоктун эшиктери бүтүндөй жабылып кулптанып, жана ошондой эле шайтандын баары кишенделет. Аллах Таалага жакындай турган ай, Кур'ан түшүрүлгөн ай, Аллах Тааланын мээримине бөлөнүп, адам баласы бейиштик боло турган ай. Ошондуктан айтайын деген урматтуу тууган, бул дүйнөдө бизден алдын канча деген баатырлар, канча деген байлар, канча деген бизнесмендер, канча деген атагы чыккан инсандар болгон. Бирок мына бүгүн алар жок, дүйнөдагы деле бар. Мына ушул эртенен кечке бир аз пайда көрөйүн, көр оокат ошонун артынан чуркап жүрүп, биз Рамазан айыны кандай бүтүп калганын билбей калабыз. Бүгүн Рамазан айы мына келди, кандай бүтүп калганын билбей калабыз. Ошондуктан күнүмдүк бир тирикчиликке алаксыбай, балким биз зикирге бекен болуп, тарайх намаздарга бекен болуп, Кур'анга бекен боло турган болсок, Аллах Таалага жакындап, чыныгы мусулмандык сыфат келет бизге. Иншаллах Алланын ыраазылыгына жетип, эртең кыяматта биз бейиш менен сыйланабыз. Андыктан келиңиздер, Рамазан айында ибадатты эң мыкты деңгээлде кылып калайлы. Эки түрдүү инсан бар бул дүйнөдө. Биринчиси мусулман болсо, экинчиси капыр. Мына ошондой эле бактылуу инсан бар, бактысыз инсан бар. Бактысыз инсан ким десе, мына ушундай Аллахтын рахматы жааган айда дагы ибадат кыла албайт. Аллах Таалага жакындай албайт. Аллах Тааланы көп эстей албайт. Мына ушул эң бактысыз инсан. Ал эми бактылуу инсан ким десе, мына ушундай Аллахтын рахматы жаап, мээримине бөлөнүп, мээрими төгүлүп турган учурда ибадат менен өзүнүн мурдакы бүтүндөй адашып жасаган күнөөлөрүнөн кечирилип, ал бейиштик болгон инсан. Андыктан Аллахым Рамазан айынын урматына бардыгыбыздын күнөөбүздү кечирип, жакшы ибадаттарды кылып, бейиштик болгонду ар бир инсанга Аллахым насип кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.